Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, сахабалар жана башка алымдарыбыз иманыбызга, амалыбызга тиешелүү суроолорду берилгендигин жакшы көргөн. Biz ошол иманыбызга, амалдарыбызга тиешелүү маселелерди бере турган болсок пайда кылабыз. Себеби хусну суал нисфул илм дейт. Жакшы суроо берүү бул илимдин жарымы дейт. Ал эми калган жарымы ошол жообуну алганыңызда анан толук болот. Ошондуктан мындай маселелерге көп киришип кетпешибиз керек. Эми бир тууганыбыз бериптир. Бейишке жаныбарлар, башка жаныбарлар киреби же кирбейби деген суроо берилиптир. Бейишке кандай жаныбарлар бейишке кирет дегендей мааниде. Албетте бул тууралуу биз ошол бир Ширатул Ислам аттуу китептин шархында көргөн эдик, көргөн болчубуз. 10 жандуу жаныбар бейишке кирет деп. 10 жаныбар бейишке кирет деп көргөнбүз. Ошолордун катарында Аллах алам ошол кире турган жаныбарлардан бул Солих пайгамбардын жана төөсү, Юнус алейхиссаламдын жанагы кит, Муса алейхиссаламдын жанагы уyu, Исмаил алейхиссалам болгон кочкор, Асхаби Кахфтын ити, ушинтип Жекосом Сулайман алейхиссаламдын жанагы кумурска бар го, кумурска менен жолугуп Кур'анда бир аят келет го, ошону айтылат. Ошондой эле Худхуд деп жанагы Билкистин немеси, ошолор кыскасы киретте бир 10 жаныбарды атаган. Бул ошол китептерибизде келген, ошол 10 жаныбар гана не кылган экен, аталган. Аллах Таала разы болсун, өмүрүңүздөргө береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.